Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Құдай тағаламға сансыз шүкіршіліктер болсын. Жаңа хадистен пайда албай қалудан өзі сақтасын. Мән ләм ешкүрін нәс, ләм ешкүріллә. Кімде-кім адамдардан көрген жақсылығына, пайдасына, жақсылығын, пайдасын көріп, ошоға рахматын айтпаса, демек Құдай тағаламдан көрген жақсылықтарына ешқашан рахматын айтпайды деген бекемделген хадис бар. Ошондуктан адамдардын кылып аткан жақсылықтарына ой жүгүртө албаган адам Құдай тағаламдын берген жақсылықтарына ешқашан ой жүгүртө албайт деген сөз. Ошондон Құдай өзү сактасын. Дайыма баам парасаттуу болуп, ата-бабаларыбыздан эмне баалуулуктар бар, аларды акыл менен, көз менен, кулак менен сезе билип, туя билип, анан мусулманчылыкты бекем карманууга, амал кылууга Құдай таалам бизге акыл эс, баам парасат берсин. Антпесе ар кимди идеал кармап, ошолорду ээрчип кетүүбүз заматтал экен. Чыгыш жагын, батыш жагын, дабир жагын, кыскасы ар кайсы жакты ээрчип, ыйманыбызды, динибизди дагы сатып беришибиз толук ыктымал экен. Ошондуктан дайыма алдыга жүрүп, ушунчалык ыкташып, гипки болуп жүр дегенге кыргыздын бир макалын карасаңыз, кошунаң сокур болсо, бир көзүңдү жумуп жүр деп атпайбы? Бир көзүңдү жумуп кой дейт. Ошо келген, алда ыңгайсыз болуп калбасын дейт. Не деген макал? Кошунаң сокур болсо, бир көзүңдү мынтип жумуп кой дейт. Алдагы өзүн ыңгайлуу сезип калсын дейт. Антип жүрүп ал деген жок. Ушунчалык гипки бол, жөнөкөй бол. Койчу менен кой жөнүндө сүйлөш, уйчу менен уй жөнүндө сүйлөш, дыйкан менен дыйканчылык жөнүндө сүйлөш, багбанчылык боюнча, соодагер менен сооданын түрү боюнча сүйлөшүңүз. Деп мына ушунда адамдар мага ыңгайлашып эмес, мен адамдарга ыңгайлашып, тема куруп, ошолордун аң сезимине ылайыктап сүйлөшө турган болоюнчу деп Кудай тааламдан тилешибиз керек экен. Ошого мага илим бер, билим бер, жана сөздү уга билип, ошого туура жооп бергенди мага үйрөт, билдир. О жараткан Алла, мени акырында ушуну айтыш керек экен, мени керооздуктан сакта деп. Анткени кыргыздар быдылдап көп сүйлөгөн, оозуна алы жетпей, ар нерсени сүйлөп адамдардын көңүлүн оорутуп, ак сакалы болобу, көк сакалы болобу, ал башы болобу, бул башы болобу, кандай адам болбосун, атасы, чоң атасы, жет атасы тең тирилип келип алса деле, микрофонду бербей мен өзүм сүйлөйм дегендей кыял менен, мүнөз менен мүнөздүү болуп калуудан жараткан Алла ошондон сакта, ошентип кала турган болсом, керооз деген атка конуп калбайын деп. Муну кыргыздар бир эле сыпат берип коюптур, сынатууч. Керооз. Ал оозуна ал жетпейт. Бүт кете берет. Баягы оозу жаман аттар болот го, баягы катуу ооз деп коет. Тияган аттарсаң да болбойт, мыяган аттарсаң да болбойт, анан катуу тарткандан бир жер жырылат, анан кийин баш берет анан. Бирок ошонун кереги бар беле ошол атка деген сөз да. Ошол сыяктуу бизге дагы керооз деген аттын кереги бар беле, жок беле деген сөз. Ошондуктан Кудай таалам ошондон сактасын. Албетте бүгүнкү өтө турган темабыз Курбан айтына байланыштуу акыйка, жээнтек. Ушу биз терип-терип айтып кеткен экенбиз. Дагы деле ошону кыскартып, жарым сааттын ичинде түшүндүрүп айтып кеткенге аракет жасайбыз. Ушуга кириштик анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бир нече хадистер бар. Ушул хадистерди айтып деп түшүндүрүп кеткенге аракетибизди көрөбүз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадис мындай деп келет. Куллу гуламин муртахинун биакиқатихи тузбаху анху яумас-саби'i ва юхлaqu рa'суху ва юсамма. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан айтылган хадис. Бул хадисти имам Ахмад, имам Насаи риваят кылган, имам Хакимдер. Ва хуа хадисун сахихун саххахаху ат-Тирмизи. Бул хадис сахих хадис, имам Тирмизи сахих деп санаган. Ар бир жаш бала
союла турган жээнтек малына барымта катары байланган деп. Демек, жээнтек мал сиздин колуңузда, балаңыз нар жакта калып калды деген сөз. Жээнтек малды союп уруп туруп, бияка таратып берсеңиз, балаңыз сиз тарапка өттү деген сөз. Чындап эле. Мунун түшүндүрмөсүн азыр айтабыз. Ар бир жаш бала төрөлгөндө союла турган жээнтек малына байланган дегенде кандай түшүнсө болот деп сурап атат. Ушуга бизге түшүндүрүп берсеңиз деп Ата ал-Хурсаниден сурадым деп Яхья бин Хамза сурап атат. Ата ал-Хурсаниден, атактуу ислам алымдарынан. Жээнтек малына барымта катары байланган дегенди кандай түшүнсө болот баласы деп. Баласы, төрөлгөн баласы. Союла турган жээнтек малына барымта катары байланып калган дегенди кандай түшүнсө болот десе, юхраму шафаату валадихи, баласынын шапаатынан кур жалак калат деген сөз деп. Кыямат күнү. Эгерде балаңыз каары болуп калышы мүмкүн, аалым болуп калышы мүмкүн, ар кандай кайрымдуулук жасаган март жигит. Тиги ана мүнөзү жагат, жакпайт, өткөндө мен менен жакшы учурашпай койгон, учурашкан деп бөлбөйт да андайда. Чыныгы март адам, чыныгы муктаж адамдарга эмне кылат? Жанагы аятка амал кылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ат'иму ал-qaни'a вал-mu'tarra. Муктажына дагы, муктаж эмесине дагы. Аны экинчиси ал-qaни'a деп, чыныгы муктаждыгын сурай турган адам деп тафсирде аябай чечмелейт муну. Чыныгы муктаждыгын ачык айтып билдирген муктаж адам, mu'tar деп, муктаж экенин билдире албайт, бирок көз айтып турат. Айланып, тигинтип, жүрө берет экен. Бирок намыс, гордость не позволяет деп коет го орустар. Баягы намысы кое бербей атат, айта албай атат. Бирок муктаж. Көзүнөн, кыймылынан байкалат да. Ошону келип эле таксир, муну алып жеп коюңуз деп эле. Курбандыкты эмне кылыш керек? Бере бериш керек деп. Мына алыңыз, мына жеңиз. Тамактандырыла деген аят турат. Мына ошондой менталитетти, аң сезимди эмне кылышыбыз керек экен? Ойгочубуз керек. Ошон үчүн сөз бар да. Адам окуган китебине жараша, жашаган чөйрөсүнө жараша, достошкон досторуна жараша, анан кийген кийимине жараша ой жүгүртөт деген. Көрдүңүзбү? Эгерде кийген кийими башкача болсо, жүргөн чөйрөсү деңгээли төмөн начар болсо, жашаган чөйрөсү начар болсо, ошого жараша ой жүгүртөт экенбиз. Ошондуктан кийим кечеге да көңүл буруп коюш керек экен. Бала баладай кийиш керек экен, карыя карыядай, аял аялдай, эркек эркектей. Мына ошондой болсо, Кудай буйрса баары жакшы болот. Эми демек мүмкүнчүлүгү болуп туруп, курбандык чалбай койгондор деп, жээнтек малын сойбой койгондор. Мүмкүнчүлүгү жок болсо, кийин да болсо союп койсун дептир да кээ бир алымдар. Кийин кеч болсо дагы. Азыр аларды да өтөбүз азыр. Убага келгенде. Мына демек тузбаху анху яума саби' деген хадисти кайра улантабыз. Кайра башын айталы. Ар бир жаш бала союла турган жээнтек малына барымта катары кармалып туруп калат, байланып калат. Ошондуктан төрөлгөн жаш баланын атынан бир жээнтек мал тузбаху союлат 7-чи күнү. 7-чи күнү. Жана чачы кырып алынат. Азыр корко берет экенбиз. Азыр Кудай берген жана адына разыбыз деген бир колдонмо деген жана устаралар чыкпадыбы? Ушунчалык сонун ал. Жеңил, арзан деле. Оңой экен. Башты сонун кылып жибитип туруп эле, жыпылдатып эле, чачы жумшак болот, жаңы төрөлгөн. Коркпой этпей эле, секей кырып алып койсо, көзүнүн курчтугу күчөйт баланын. Анан баланын угуусу күчөйт экен. Азыркы бүгүнкү илимдин термин тили менен айтканда, алейкум салам. Угу баягы аудиал деп атпайбы? Аудиал памяти, угу куйма кулак деп коет бир кыргыздар. Илимдин терминде аудиал деп коет. Аудиал жөндөмдүүлүгү памяти күчөйт экен да, эс тутуму. Анан көрүү, эс тутуму дагы эмне болот? Визуал, күчтүү болот экен. Ошондуктан балдардын чачын 7-чи күнү эмне кылат экенбиз? Жээнтек мал бул жакта союлуш керек, артына чачы кырып алыныш керек. Анан кийин 3-чү этап оң кулагына азан, сол кулагына комат айтып туруп, анан жакшы атты коюп коюш керек. Сенин атың Асан уулу Бектемир болду.
же болбосо Бектемир уулу Байдылда болду дегендей жакшы атты тандап коюш керек. Анткени жакшы атты койбосо да болбойт. Пайгамбар убагында бир адамдын аты Кайгы болот. Пайгамбар таанышканда атың ким дегенде менин атым Кайгы дейт. Кайгы дегенде ушу атыңды которо албайсыңбы десе жанагы киши өжөр киши болгон болот. Арабтардагы мындай өжөр калып келет. Санжыра тарыхты сүргөндү аябай жакшы көрөт. Бүгүнкү күндө дагы Меккеге барсаңыздар, санжыранын эмне кереги бар? Атаны сүрүштүгө эмне кереги бар? Эң негизи өзүң мусулман болсоң болду да деген көр такыбаларда чыгып кетпеди бизде. Ошол жака барсаңыздар, мен Азирети Умардын тукумунан болом, мен Азирети Осмондун тукумунан болом, мен Азирети Алынын тукумунан болом деп айтат али күнгө чейин. Ошондой эле Азирет Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын дагы тарыхы чукуланып атпайбы, териштирилип атпайбы? Ушинтип айталычы, териштирилет. Сүрүлөт деп коет кыргыздар. Санжарасын сүрөт деп коет. Сүрүп Ибрахим алейхиссаламга чейин сүрүп атпайбы? Ошол үчүн тамашалуу сөз бар да. Бир устаз бар, тамашалап айтып калдык. Устаз, биз силерденбизби же силер бизденсиңерби? Десек ал киши айтат, силер бизденсиңер деп. Анда менде бир суроо бар. Силер арабсыңар десем ооба дейт. Бизчи, биз ажамбыз. Демек араб эместерди ажам деп коет. Тили кыска деген сөз. Араб тилине тилибиз өтпөйт да, үйрөнмөйүнчө. Атайын үйрөнсөк анан сүйлөй алабыз. Арабтан башка улуттарды ажам деп коет. Ажам. Тек демек түпкү атаңаранда Ибрахим алейхиссаламбы десем, ооба Ибрахим алейхиссалам. Акана Ибрахим алейхиссалам арабиян ау ажамиян. Ибрахим алейхиссалам ажам болгонбу же араб болгонбу десем, ажам болгон дейт. Демек анда силер бизденсиңер да. Десем жана араб устаз күлүп атат. Болду, ушул жерден жеңилдик. Чын эле арабтар биз силерден экенбиз деп. Ансары бул жерден тамаша сөз негизи. Куранда аяттар бар. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Алла Тааланын алдында эң сүйкүмдүү жана урматтууңар бул такыбаңар деп. Жанандай көрүнүш жагынан такыба эмес. Кээ бир бар, такыбалык десе кийимгече деп түшүнөт. Тим эле чыкыйып кийинип алып, сырткы товарный вид чыкыйган. Аны көрсөңүз, Фирдаус бейишинде түз эле кирип кетет го деп ойлойсуз да. Түз эле кирип кетет ошого. Сүйлөгөндө да ошондой, таксыр деп. Иншалла деп туруп, мындай басып туруп. Мына бул арам болот, мына бул дурус болот. Антпесе харам, тозокко түшүп каласыз деп туруп, мындай. Тозокко түшүп калышыбыз мүмкүн дебейт, түшүп каласың деп туруп мындай. Басып айтат. Андай болбойт да, эч ким бейишке кирет, ким тозокко түшөт, муну бир Кудай билет. Ошол тозоктун амалдарынан экен мына бул. Мына амал үчүн бейиштин жытын жыттабай калат экенбиз, Кудай сактасын деп. Мындай айлантип деген сөз бар го, мындай айлантип сүйлөш керек да, мындай жалпак деп. Кереги жок да, мындай түз эле чындай. Ошондуктан мусулманчылык дайыма үмүт коркуч менен жашайбыз. Ошондуктан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сонун кылып бизге хадисти түшүндүрдү. Эми Айша энебиз, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умар радияллаху анхулардын бардыгы ушу жээнтек малы сүннөт экенине эмне кылат? Бекемдеген, кубаттаган сөздөрү бар. Демек жээнтек, акыйка деп коет арабча. Кыргызча эмне дейт экенбиз? Жээнтек. Ушулардын баарын эмне кылыш керек? Жээнтек. Тескерисинче жээнтекти сойбой коюу макру деп санаган булар. Жийиркеништүү деп. Эгер шарт жок болсо айла жок. Бая кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төө мүнөт дегенде жөө жүргөн малдай мал түшүнүктүү. Эми Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын керемет хадиси бар. Бул хадисти Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, Ибн Мажа, Имам Хакимдер, Ибн Хиббандар риваят кылган. Саххахаху ат-Тирмизи вал Хаким Ибн Хиббан. Имам Тирмизи, Имам Хаким, Имам Хиббан, Ибн Хиббан. Булардын бардыгы бул хадисти сахих деп санаган. Ал хадис кайсы? Умму Курс радияллаху анха риваят кылып атат. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам якул. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын минтип айтып атканын мен угуп калдым дейт. Кантип айтып аткан? Азыр угабыз. Айнил гулами шатани. Эркек бала төрөлүп калса, эки кой союлуш керек. Ва анил жарияти вахидатун. Ал эми кыз бала төрөлүп калса, бир кой жээнтек мал союлуш керек. Булантысын карап туруңуздар эми.
La yadurrukum zukranan kunna aw inathan. Эгерде ошентип жээнтек малы союла турган болсо, жиндердин эркектери болсун, ургачылары болсун, силердин балдарыңарга зыянын тийгизе албайт дептир. Ошон үчүн жээнтек мал пайдасы болот экен. Кээ бир учурларда жээнтек эмес азандар да айтылбай калып атпайбы? Мындай эле ат коюп коюп атышат. Тос менен ат коюп атышпайбы? Кана бактылуулук болсун, анамылдуу болсун, ал болсун деп. Негизи жакшылыктарга, тойлорго, ийгиликтүү иштерге, бата ала турган жерлерге, бата тилей турган жерлерге арак шарапты жолотпош керек дегенди түшүндүрүп айтсак, кимде болсун түшүнөт азыр. Баары жакшынакай эле түшүнөт. Мен балалуу болдум, туугандар, эми бизди сыйласаң алып кел да дейт. Эми силерди сыйлайм, сыйлаган үчүн чакырып атам. Эми силер мени сыйласаңар, арагы жок, мына баламдын тоюн жакшынакай өткөрүп алайын. Андан кийин мусурканага барабы, көчөгө барабы, атайын ошондо ичкен жерге барабы, ага өзү жооп берет. Бирок үйүңүзгө келгенден кийин эмне кылышыңыз керек? Өзүңүз тейлеп, арак шарагы жок, эмне кылышыңыз керек? Тойду өткөрүшүңүз керек. Анткени керемет айтылыптыр. Жаш бала төрөлсө 2 кой, эркек балага. Кыз бала төрөлсө 1 кой. Ошентип жээнтек малы союла турган болсо, жиндердин эркектери болсун, ургачылары болсун, эч качан силерге зыяны тийбейт деп. Кудайдын буйругу менен эмне болот экен? Шайтан, жин кирип кетип жүдөтпөйт экен балдарыбызды. Иншалла. Эгерде калыс Кудай үчүн союп өткөргөн болсок. Мына ошондуктан ушуга терең көз караш менен, терең түшүнүү менен амал кылганга аракет кылалы. Анан муну 7-чи күнү өткөрүш керек. Жээнтек малды же болбосо жээнтек той деп айталычы, оңойраак түшүнүктүү болуш үчүн. Же болбосо 14-чи күнү, же болбосо 21-чи күнү. Бул боюнча Ан уммил муъминина Айшата радияллаху анха калат. Момундардын энеси болгон Айша энебизден ушундай айтылган сөз бар. Айша энебиз ушундай Азирети Умар радияллаху анху сыяктуу чечкиндүү кадамдарга бат-бат барган. Мына бир киши келип сурап атпайбы? О, момундардын энеси Ал-Ма'лумат Нафи'a деген китеп бар. Ошо китепте келет. Момундардын энеси, мен сизди энем катары көрөм. Уялбай эле бир маселени сурасам болобу десе, Айша энебиз айтып атпайбы? Кандай болбосун бар жогол деген жок. Энең катары көрсөң, мен анда сени балам катары көрөм. Кирип маселеңди сурай бер дейт. Анан даарат маселесин сурап туруп анан кетип калды. Анан бүчүрөтүп эле мусулманчылыкты кысып эле жоготуп коюп атпайбызбы? Караңгыда өскөн, туңгуюкта чоңойгон энелер караңгылыкта, туңгуюкта эл менен аралаштырбай бир бурчка камап алып, мектепти дагы начар окутуп, окуганга шарт түзбөй. Салт санаа менен иши жок, келди кетти менен иши жок. Ата журт деген ким, тага журт деген ким, кайын журт деген ким, төркүн деген ким, аларды ажыратпастан бүжүрөтүп чоңойто турган болсок, муну болбойт, тиги болбойт, бул болбойт, анан айтат да эле. Анан эмне болот депчи. Туурабы? Айтат да ошол кыздарыбыз. Ошондой караңгы кыздардан караңгы балдар гана чоңоет. Башка эчтеке чоңойбойт. Анткени Куранда айтып атпайбы? Нисаукум харсул лакум. Аял заты дан эгин себиле турган эгин талаасымал деп. Демек дыйкан, багбан жерге кандай кам көрсө түшүм жакшалгандай, эркек киши аял кишиге кандай кам көрсө, ошондой бала тарбияланарын биз унутпашыбыз керек. Куранда айтып атат. Экинчиден, аял затын тафсирде келип атат. Аял затын силерге жакшынакай кылып бердик дейт, кооз кылып. Тафсирде келип атат. Курандын чечмесинде. Тафсир деген чечме, ачыктама. Ошо Курандын тафсиринде келет, чечмесинде. Аял затын кооз кылып берип койдук. Бүт жаныбарларды карасаңыздар, эркектери жакшынакай. Мисалы, тоок баласын караңыздар, короз чыкыйып турат, туурабы? Баскандары башкача чыкыйып. Жылкы баласын карасаңыздар, бээ семирген сайын башкача болот. Тулпар, жыл, айгыр, жана тулпар, жорго дейбизби, гүлүк дейбизби? Чыкыят эле табына келтирсеңиз. Ошондой эле уй баласы. Буканы байкушту бир жерге камап койсоңуздар, мунулары чыгып, вид ба көрүнүш. Тим эле сонун көрүнөт. Адам затын андай кылбаптыр. Теске улуу сөздө уят жок дейт. Аял затын эркек киши көргөн кезде
өзүнө тартып тура турган кылып коюп жараттык деп атат. Жок, андай эмес, болбойт деп аны кысып эле. Азирети Умар радыйаллаху анху мындай дейт. Ушу китеп окубаганда ушундай болот экен. Шариат китептерин терең түшүнүш үчүн өзүбүздүн адабий китептерибизди терең окушубуз керек экен. Өзүбүздүн адабий китептерди, макал лакаптарды, жанагы тарыхый инсандарыбызды окубасак, эч качан ислам дининин баалуулуктарын түшүнбөйт экенбиз. Ага ой жүгүрткөнгө мээбиз да жетпейт экен. Жетпейт эч качан. Анткени бул жак бош да, эчтеке жок. Словар запастап коет го, сөздүк байлык болбогондон кийин Куран шарият жогорку тилде жазылган. Аны эч качан түшүнө албайт экенбиз. Тескеринче чаржайт кылып, бүт жака чачылып, айта турган сөзүңүздү таппай да калышыңыз мүмкүн да, түшүнө албай калышыңыз мүмкүн. Анан туңгуй караңгылар ошондон чыгат. Мына Азирети Умар радыйаллаху айтып атат. Кыздарыңарды элдерге аралаштыргыла, о туугандар дейт. Неге? Өз теңин таап, турмуш жолун таап алсын дейт. А сиз камап жата берсеңиз, эркек деген ушул болот турбайбы деп эле, боло берет деп тиеткенде, анан бир жылдан кийин кайра кызыңыз үйгө келип калат экен. Тамак жасаганды билбесе, кийим тиккенди билбесе, күлүп тозуп алып кайра күлүп узатканды билбесе, айтат да эртең эле, буның эчтеке кылганды билбейт экен, бала караганды билбейт экен, ата-эне сыйлаганды билбейт экен. Рахмат, кечиресиз деп туруп келип коет экен. Сулуулугун чайыңа кошуп иче бер деп коет экен. Эгер андай эле сулуу болсо деле. Ошондо айылда кара тору болжайган сон ненелерибиз бар го, чоң апаларыбыз. Тим эле жанынан чыккың келбейт. Барсаң тим эле каймагы, айраны, тигинсин музун жайып коет, айнанан ал балам десе, жыргап жеп алып, анан батасын алып алып кетип каласың. Ушунчалык сонун. Ошон үчүн капкара болсо дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Хадича энебизди эмне кылган? Унуткан эмес. Ушунчалык сүйүктүү болгон жубайы Айша энебиз дагы бир өтө кызганып кетип, берилип кетип айтып берип атпайбы? Ошо кара аялыңды дагы эле унута элексиңби деп. Пайгамбарыбыздын өңү ачуусу келип кетип, сен алданып айтпагын. Мен жана Хира үңкүрүнө качкан кезде муну кой баккандар түшүнөт, айылда кой бакпагандар жана балкондо чоңойгондор дейбизби, катуу тийбесин, кечиресиздер. Алар түшүнбөйт. Айылда тоодон тоого жамгырда калып, суукта калып кой баккандар түшүнөт муну. Хира үңкүрү аябай бийик жерде. Ошол жерге күнүнө тамагымды ташып отурду, 50дөн жашы өткөнүнө карабастан деп. 50ге барып калган да Айша энебиз. 55-40 жашта болгондо 15 жаш улуу тека кетип калып атат, 55 жашка кетип калып атат. Кемпир болуп калган мындай айтканда. Ал заманда азыркыдай болуп, өзүн караган деген болгон эмес, кадимкидей кыйынчылык. Ошол жерде күнүнө мен кой багып чоңойгонума карабастан 2 жолу эс алып анан чыктым. Ошол жерде Хадича энебиз күнүнө тамагын ташыган. Ошентип мага күнүнө тамак ташыган аялымдын жакшылыгын мен кантип унутам? Эч качан мен аны алмаштырбайм дейт. Жакшы көрөм мен аны. Ошон үчүн жана кыргыздын макалы чыгып атпайбы? Сүйгөнүң болсун капкара, жүрөгү болсун таптаза. Эми дагы эле кара катын алып ал деген сөз жок бу жерде. Кара болсо дагы жүрөгү ак болсун деп атат. Жүрөгү аппак болсун. Анан сырты аппак болуп, жылтылдайт, мөлтүрөйт. Демеле башкача. Бирок чай бергенде, бир туугандарыңыз келгенде чайды кагып сыркып тас турсуп коет. Төркүндөн келгенде жадырап жайнап чай берет. Анан сулуулугуң жерге кирсин дейсиз анан. Көзүңүзгө жалаңкычтай эле көрүнүп калат. Жана жылан дейбиз, башка дейбизби? Ансыз деле Хава деген сөз биз атабыз Адам алейхиссаламды Адам дейбиз. Ал эми энебизди эмне дейбиз? Хава дейбиз. Хава деген сөз эмне деген? Жылаанды арбап алуучу деген сөз. Жылаанды. Демек, бизди адамды жеп отурган бир жылаан 15 метр жылаан алдыңызга чыга калса момдойнан. Катып каласыз ошондой. Аялдын жөндөмдүүлүгү андан да күчтүү дейт. Жашына карабай жолдон чыгып кетип атпайбы? Тарыхка карасаңыздар, башчылар, хандар, бектердин баардыгы эки нерсе менен кулаган. Биринчиси байлык менен кулаган, байлыкка акчага алданып. Экинчиси ошо сулуу аялдар менен кулаган. Эки эле себепкен. Ошон үчүн эки нерседен биз өзүбүз эмне кылышыбыз керек экен? Этиятташыбыз керек экен. Мына балабыздын атынан эмне кылышыбыз керек экен? Жээнтек малды сөз союшубуз керек. Жана ошондой эле жээнтек малды сойгондо арабча акыйка дейт. Анан кээде айылда биз имам болдук да, Токтогулда 6 жыл имам болдук. Кыргызчасы бар нерселер, анан буяктарда иштедик. Кыргызчасы бар нерселер кыргызча айтышыбыз керек туугандар. Акыйка дей берсеңиз, тилди жакшы көргөн элдер биз ошондой элбиз өзү. Ошондой элбиз. Анткени сөз байлыкты жоготкондон кийин баары да жоголот экен. Анан айтат да, акыйкаң эмнеси айнанайын деп. Элдин кыжыры кайнайт. Ошон үчүн кыргызчасы жээнтекпи, демек жээнтек деп айта берели. Бар болгондон кийин. Мына жээнтек малы жиликтери чагылбай салынсын дептир Айша энебиз. Бүтүн бойдон. Кар жилик, жото жилик, жамбаш, тиги бу деген бүтүн бойдон саласыз. Жакын коңшу кололорду
ата журтуңузбу, кайын журтуңузбу секин чакырып алып, бышырып туруп, анан секин таратып берип коебуз. Ошол Айша энебиз эмне кылып атат? Эгерде 7-чү күнү курбаны чалынсын, жээнтек малы союлсун. Эгер ага да шартыңыз болбой калса, 14-чү күн, ага да шартыңыз болбой калса, 21-чү күнү. Анан баягы аял жаңы тууганда омурткалары дене мүчө ажырайт экен да. Экинчи төрөйм дегенге чейин барат экен. Кээ бир энелерибиз тагдыры менен кош айтышып кетет. Баланы төрөйм деп отуруп. Мисалы, менин тайнем апамды төрөп эле дүйнөдөн өтүп кеткен. Бала мен апамды көргөн эмес, апам тиги тайнемди көргөн эмес. Жашоо ушундай экен да. Ошого кайыл болуп, биздин энелер эмне кылат экен? Бизди төрөйт экен. Ошон үчүн биринчи кимге жакшылык кыл дейт? Энеңе, андан кийин атаңа дейт. Анан кээ бири энеме жакшылык кылайын деп мектептин двоечниктери болот бай, 2 менен бүткөндөр. Келип алып туруп анан кийин жашынакай жашап аткан аялын талкалагандар бар. Жашынакай жашап аткан бала чакасын талкалап, анан ата-эне кээде арганда болуп калат экен да. Сабаты болбогондон кийин Асаду Завжайн деген китепте келет, 100-нө 90% энелер балдарын кызгана берет деген. Анткени күнүндө 3 маал, 4 маал чай ичип отурган баласы бүгүн киргенде анан эртең менен бир бош болуп калса эле жанынан таппай калып атпайбы? Каяка кетип калып атат? Аялы тарапка кетип калып атат. Тартат да бери, өйдүн көздөй. Анан ошолорго бара калып сүйлөшө калса эле анан энеси кызганып кетип эле анан кийин уруш талаштарды бирдемелерди чыгара берет экен өзүнөн өзү. Ошону эмне кылыш керек экен? Акылды жыйнап, этиятташ керек экен. Кыргыздар буга да сонун айткан. Арабада сынбасын, өгүз да өлбөсүн дейт. Өкөн тең ата-энени да талкалап албаш керек көңүлүн, үй бүлөңүздү да талкалап албашыңыз керек. Ошон үчүн нике кыйганда биз кызды баланын атасына, апасына, эжесине, сиңдисине, байкесине, бөлөсүнө, жээнине, жээнинин сиңдисинин сиңдисине деп кыйбайбыз да. Балтабай уулу Тешебайга деп эле тапшырабыз. Нике кыйылгандан кийин ошо Балтабай уулу Тешебай гана башкарыш керек аялын. Ар кимис келип алып башкарып отуруп, үй бүлөнү эмне кылып албаш керек? Талкалап албаш керек. Пайгамбарыбыз ушунчалык романтик болгон, айтып атпаймынбы? Колуна көтөрүп, Айша энебиз эркелеткен экен. Бир риваятта да желкесине көтөргөн дейт. Бир риваятта колун мунерине көтөргөн дейт. Эми кээ бирибиз аялдарыбызды көтөрө алышыбыз мүмкүн, көтөрө албай калышыбыз мүмкүн, салмагына жараша. Жок дегенде көңүлүн көтөрүп коюш керек экен да. Рахмат алтыным, сага ыраазымын. Сага үйлөнгөнүмө мен эч өкүнбөйм. Рахмат. Жаркыраган, сабаттуу, мектебин жакшы окуган, эл менен аралаша турган, эл бага турган, журт бага турган, ар намысын алдыга койгон, ыйманын сатпаган мыкты балдарды тарбияладың сага. Чоң рахмат деп койсок, баягы эртеден кечке иштеген аялыбыз, кызмат кылган аялыбыз учуп калат экен го тагын көрө. Тим эле мен укмуш экенмин. Анан кыйраттым деп коюп ишиңизди кыла бересиз. Чын да, эки эле сөз, жакшы сөз. Арнап коюңуз, бүттү. Баары чечилет экен. Ошо менен убакыт бүтүп калды, баары чектелүү. Ар бир нерсе өзүнүн убагында башталыш керек, өзүнүн убагында бүтүш керек. Темабыздын да калгандары калып калды. Үйлөрүңүздөрдө жээнтек тойлор көп болсун. Ошол балдарыңыздардын баары көкүрөгүндө ыйман толсун, акылдарында билим толуп, акылдары тунук болсун. Көрө-көрө сүйлөй чечен болосун дегендей, көрөгөчтүгү күчтүү болсун. Сүйлөгөнү да оозунда ордунда болсун. Бирок сүйлөйт десе сүйлөй бер, кер ооз деген атка да конуп калбасын. Ошо ар бир сөзүн орду менен сүйлөгөн, окууну көп окуган, эл баккан, журт баккан балдарыбыз көп чыксын. Көлдөн чыккан Жетаке, Арстанбек Буйлаш, жана башка Нурмолда аталарыбыз айтканда, сөзүн ушу менен жыйынтыктайын. Нурмолда ата деп калдык, аталарыбыздын атынан бир-эки сөз айтып кетели. Нурмолда атабыздын мындай сөзү бар. Уакыт деген ушундай, колуң дагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай деп. Эгер аталык милдетти так даана аткарсак, жакшы балдарды тарбия ызатын көрөт экенбиз. Эгер жакшы аталык милдетти аткара албай, ата деген эмне? Неге үйлөндүңүз десе, билбем иши кылып үйлөндүм го десеңиз, эртең күн эптеп-септеп балдар эмне болот экен? Тарбияланат экен дагы. Төрдө отурган жерибизден көрдүгөдө сүйрөйт экен, жана макалда келгенде. Экинчиде Нурмолда атабызда мындай сөзү бар экен. Тарбияң тайкы болсо, тартканың кайгы болот деген. Мана бул хадистердин негизинде айтылган сөздөр. Амин. Алла Таала эки жүзүнө жүзүбүздү жарык кылсын. Ыйманыбызды, ыхласыбызды кооз керемет тилге эмес, көкүрөгүбүзгө берген болсун. Көкүрөгүбүздө ыйман толуп, акылыбызда билим толуп, мына жогору жакта кызматчыларыбызга, кызмат мамлекетибизге, элибизге күйүп аткан агаларыбыз да бар, жок эмес, такыр жок дебеш керек. Анткени шүгүр келтирбесек, 50 миллион, 60 миллион калкы бар мамлекет, элдер бар, бирок статусу жок мамлекет деген. Жана Халид ибн Валид, аскер башчы пайгамбарыбыздын жоокер башчысы айткан жакшы сөзү бар. Ой, силер мусулмандар, улут эл болгула, мындайча айтканда мамлекет болгула деген сөз. Ошо улуттун арасында бирден байрагыңар болсун, ошол байрагыңар жерге кулап калбасын. Эгер ал желегиңер жерге кулап кала турган болсо, биз силерди алсыз коом деп билебиз деген экен. Аны сагар биздин
жарқыраған қызыл соның байрағыбыз бар. Ошол байрагыбызга колубуздан келишинче ар качан колубуздан келген кызматыбыз менен, билимибиз менен кызмат кылууга Кудай Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Жогору жактагы жетекчилерибиздин ыхлас менен кызмат кылып аткан жетекчилерибизге Кудай Таалам дагы ооматтарын бере берсин. Мамлекетибиздин алсызданып кетишинен Кудай Таалам өзү сактасын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей, карыз сураган эмес, карыз берген мамлекетке айлансын. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.